Мурдагы элчи Кылычбек Султан кечээ Кой Ташка барып Алмазбек Атамбаевге жолуккандан кийин бүгүн эртең менен УКМКга суракка чакырылды. Мурдагы элчи Кылычбек Султан кечээ Кой Ташка барып экс-президент Алмазбек Атамбаевге жолуккан. Ал эми бүгүн эртең менен УКМКнын опер кызматкерлери Кылычбек Султандын үйүнө барып, суракка чакыруу кагасын тапшырып кеткени белгилүү болду. Булак Супер KG. Бирок саясий кырдаал тууралуу. Башкы прокурорго Атамбаев штаб түзүп, үйүн тосуп алыптыр. Ишти токтоткула деп айта албайм. Бүгүн 3-июлда Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жыйынтыктоочу жыйын өткөрүп, журналисттердин суроолоруна жооп берүүдө. Журналисттердин учурдагы өлкөдөгү саясий кырдаал кандай деген суроосуна төмөнгүдөй жооп берди. Алмазбек Атамбаев өзүнүн Кой Таштагы үйүндө штаб түзүп алыптыр. Анын айланасын тор менен тосуп, таштарды түшүрүп алды деп маалымат каражаттарынан окуп жатабыз. Өз сөзүндө менде курал бар деп айтып жатат. Мен Алмазбек Атамбаев ушинтип жатат, ишти токтоткула деп башкы прокурорго, Ички иштер министрлигине айта албайм, деди Жумабеков. Булак Супер KG. Нариман Түлеев Атамбаевге каршы штабка кошулгандардын саны көбөйүп жатат. Жогорку Кеңештин экс-депутаты Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Түлеев экс-президент Алмазбек Атамбаевге каршы штаб түзүп, аны жетектей турганын билдирген. Түзүлө турган элдик штаб Атамбаевдин резиденциясына чейин жөө жүрүшкө чыгып, мурдагы президенттин мыйзам чегинде жоопко тартылышына чакыруу жасоону пландоодо. 3-июлда ал штабтын иши тууралуу маалымат берди. Анда жүрүшкө катыша тургандардын саны көбөйүп жатканы айтылат. Бүгүнкү күндө миңдей адам кайрылды, жүздөгөн чалуулар болуп жатат. Биз муну күткөн эмеспиз жана координацияны оңдоого аракет кылып жатабыз. Атамбаевдин үйүнө баргысы келип, аны менен бирге мыйзамдуулуктун сакталышын, башаламындык жана толкундоолорду болдурбоону каалагандардын саны миңдеп саналат. Анын иш-аракеттеринен улам чет элдик басылмаларда, жада калса АКШнын мамлекеттик департаменти туристтер үчүн эскертүү таратты. Ал миңдеген жарандар арасында кыжырланууну жаратты. Өз кызыкчылыгы үчүн өлкөнү ыңгайсыз абалда көрсөтүүгө даяр экен. Ага карата массалык жек көрүү болоорун күткөн эмесмин. Бирок бул факт. Учурда координация бузбашы үчүн тизме түзгөнү жатабыз. Чагымчылыкты коргонуу үчүн атчандар тобу түзүлдү. Азырынча алардын саны 80-100. Дагы кошумчаларын убадалап жатышат, дейт Түлеев. Булак Супер KG. Акыркы 6 айда 57 адам сууга чөгүп каза болду. 2019-жылдын 6 айында 57 адам сууга чөгүп каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, сууга чөккөндөрдүн 18-12 жашка чейинки балдар, 12си өспүрүмдөр, калгандарынын чоң кишилер. 57 адамдын 30-у жай айында ар кандай себептер менен сууга чөгүп кетишкен. Ал эми министрлик шаар аккан сууга, терең саздарга жана көлдөргө адамдарды түшпөөгө чакырат. Акыркы убактарда телефондорго балдарды суудан этияттоого чакырган ар кандай эскертүүлөр жөнөтүлүүдө. Булак Супер KG. Билим алуу эч качан кеч эмес. Өзбекстанда 72 жаштагы пенсионер 3 жогорку окуу жайга тапшырды. Өзбекстандын Фергана облусундагы пенсионер жогорку окуу жайга документ таштады. Мындай маалыматты мамлекеттик тестирлөө борборунун башчысы маалымат жыйында айтканын чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Жогорку окуу жайга тапшырган 72 жаштагы пенсионер 1973-жылы кооперативдик техникумду аяктаган. Арадан 46 жыл өткөндөн кийин ал билимин жогорулатуу үчүн Фергана мамлекеттик университетине, Кокон педагогикалык институтуна жана Наманган мамлекеттик университетине тапшырды. Учурда ал кайсы окуу жайда окуй турганы тактала электиги жазылат маалыматта. 2019-жылы Өзбекстанда жогорку окуу жайга тапшырууну каалагандардын жашына чектөө коюлбай турганы айтылган. Мындан тышкары, абитуриенттерге кеңири мүмкүнчүлүк түзүү максатында бир эле мезгилде 3 окуу жайга документ таштоого уруксат берилген. Булак Супер KG. Бишкектин борборунда сабалган чет элдик жаран комада жатат. Кечээ 2-июлда социалдык тармактарда Бишкектин ортосунда жайгашкан Айчүрөк соода борборунун аймагында сабалган чет элдик жарандын видеосу тараган. Анда жерде кыймылсыз жаткан жаранга көптөгөн адамдар жардам көрсөтүп, суу куюп жатканын көрүүгө болот. Окуя саат 16:30 чамасында болгон. Биздин мекендешибиз чет элдик жаранды сабап салды. Алган жаракатынан улам ал комага түшүп калды. Жакындары менен байланышы мүмкүн болбой жатат, деп жазылат маалыматта. Аталган видео боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына кайрылганыбызда териштирүү иштери жүрүп жатканын айтып, төмөндөгүлөрдү билдиришти. 2-июнь күнү саат 17:30 улуттук госпиталдан 102 кызматына 1985-жылы туулган ТА аттуу жараны оор абалда түшкөнүн билдиришкен.
Аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бириктирүү рейстерине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Жабырлануучу эсине келе элек деп билдирди басма сөз кызматы. Алдын ала маалыматтар боюнча салган жаран Бишкектеги тил үйрөтүүчү мектептердин биринин директору Абубакар экени айтылууда. Булак Супер KG. Төрага мен өзүм баа бере албайм, албааны эл берет. Бүгүн 3-июлда Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков маалымат жыйын өткөрүүдө. Төрага парламенттин 6-чакырылышынын 5-сессиясынын ишмердүүлүгү, кабыл алынган мыйзам долбоорлору, актуалдуу маселелер боюнча суроолорго жооп берүүдө. Журналисттердин өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүзгө кандай баа бересиз деген суроосуна төмөндөгүдөй жооп берди. Мен өзүм баа бере албайм, албааны мага эл, Жогорку Кеңештин өкүлдөрү берет. Ал эми кемчилик кеткен болсо аны мойнума алам, деди ал. Айта кетсек, 27-июнда Жогорку Кеңештин депутаттары жайкы каникулга тараган. Регламентке ылайык Кыргыз парламентинин депутаттары 1-июлдан тарта өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жеринде иш алып барышат. Ал эми август айында эмгек өргөсүндө болушмакчы. Булак Супер KG. Нигериянын жараны салганга шектелген 22 жаштагы бала кармалды. Бишкек шаарынын борборундагы Айчурок соода борборунун аймагында Нигериянын жараны салганга шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 3-июлда Бишкек шаарынын Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Жүргүзүлгөн ыкчам аракеттердин алкагында чет элдик жаранды салган деген шек менен 1997-жылы туулган К.Э. аттуу Сыкөл облусунун тургуну кармалды. Кылмышка шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда окуянын чоо жайы аныкталууда деп айтылат маалыматта. Булак Супер KG. Анда ит 2 күндө 7 адамды тиштеп салды. Ош облусуна караштуу Араван районунда 2 күн аралыгында ит 7 адамды тиштеп салды. Бул тууралуу маалыматты бүгүн 3-июлда Супер KG порталына Саламаттыкты сактоо министрлигинен тастыкташты. Белгилүү болгондой, акыркы 2 күн аралыгында Араван районундагы аймактык ооруканасына ит тиштеди деп 7 адам кайрылган. Алардын 3-ü кичинекей балдар. Кечээ белгисиз ит тиштеди деп ооруканага 3 адам, бүгүн дагы 4 адам кайрылган. Ит жабыркагандардын денесинин ар кайсы жагынан, колунан, башынан дагы тиштеген. Аларга медициналык жардам көрсөтүлүп, ооруканага жаткырылды. Учурда жабыркагандар тиешелүү эмдөөдөн өтүп, дарыгерлердин көзөмөлүндө болууда деп билдиришти министрликтен. Булак Супер KG. Зордуктоо боюнча эл аралык издөөдө жүргөн жаран Орусияда кармалып, Кыргыз өлкөсүнө алынып келинди. Зордуктоо фактысы менен эл аралык издөөдө жүргөн жаран кармалды. Бул тууралуу Баткен облусунун Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 25 жаштагы шектүү М.О. 2017-жылдан бери издөөдө жүргөн. Кылмышка шектүү Лейлек районунун жараны. Ал Кыргыз өлкөсүнө Орусиядан өткөрүп берүү жолу менен алынып келинип, тергөө иштери башталды. Эки мамлекеттин милиция кызматкерлеринин биргеликте иш алып баруусунун негизинде 2019-жылдын башынан бери кылмыш жасап издөөдө жүргөн 3 жаран Баткен облусуна экстрадация жолу менен алынып келинди деп билдирет басма сөз кызматы. Булак Супер KG. Дүйнөдө WhatsApp, Facebook жана Instagram'дын иши үзгүлдүккө учурады. Бүгүн 3-июлда дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүндө WhatsApp, Facebook жана Instagram социалдык тармактарынын иши үзгүлдүккө учурады. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалым болгондой, Бишкек сааты боюнча 20:00 чамасында Instagram колдонуучуларынын көбү маалыматтар жаңыланбай жатканын айтышты. Facebook'та сүрөттөр жүктөлбөй жатат деп арыздар түштү. Ал эми WhatsApp боюнча серверге туташууда жана файлдарды жүктөөдө маселе жаралып жатканы айтылды. Бул 3 социалдык тармак Facebook компаниясына таандык. Ал азырынча бул үзгүлдүккө учуроолор боюнча комментарий бере элек. Булак Супер KG. Бир жылда президент депутаттардын 2 мыйзам долбоорун артка кайтарган. Бүгүн 3-июлда Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жыйынтыктоочу жыйын өткөрүп, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Жогорку Кеңештин 6-чакырылышындагы парламенттин 5-сессиясы тарабынан 102 мыйзам долбоору кабыл алынды. Мындан сырткары 600 токтом кабыл алынды. 2 мыйзам долбоору президент тарабынан артка кайтарылды. Эл өкүлдөрү 3000 жолугушуу өткөрүп, 20 000 кайрылуу түшкөн. Жогорку Кеңештин 66 отурумунун ичинен 3-ü жабык түрдө өттү, деди. Булак Супер KG. 150 000 долларды мыйзамсыз ээлеп алды деген Ихрамжан Илмияновдун иши сотко өттү. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси Ихрамжан Илмияновго козголгон кылмыш ишинин материалдары сотко жиберилди.
Бул тууралуу УКМК басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, азыркы учурда Илмияновго карата козголгон кылмыш ишинин материалдарын жоопко тартуу акысын бекитүү жана андан ары ишти сотко өткөрүү үчүн башкы прокуратурага жиберилген. Былтыр Ихрамжан Илмияновго УКМК тарабынан алдамчылык боюнча кылмыш иши козголуп, 18 октябрда 1 май райондук соту аны сырттан камакка алуу чечимин чыгарган. 19 октябрда Илмиянов Орусиядан кармалган. Булак Супер KG. Ишенгүл Болжурова Тышкы иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрайымы болуп шайланды. Бул тууралуу ТИМдин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 2-июлда Тышкы иштер министрлигинин коомдук кеңешине жетекчини шайлоо боюнча өткөн жыйында коомдук кеңештин төрайымына Ишенгүл Болжурова жана жоопту катчылыгына Уран Ахмедов бир добуштан шайланган. Агартуучу, коомдук саясий ишмер, профессор, даңк медалынын ээси Ишенгүл Болжурова Төп районунун Тасма айылында 1951-жылы 22 декабрда туулган. Кыргыз мамлекеттик университетин артыкчылык диплому менен бүтүргөн. Адистиги тарых жана коомдук түзүлүш боюнча окутуучу. Эмгек жолун КМУда окутуучу болуу менен баштаган. Кийин Кыргыз Республикасынын Илимий академиясынын партиянын тарых институтунда окумуштуу катчы, кыз-келиндер педагогикалык окуу жайында орус тили жана адабияты. Кийин Гуманитардык илимдер институтунда доцент, Бишкек гуманитардык университетинде профессор, илимий иштер боюнча проректор. 1994-жылдан тартып ректор болуп иштеген. Тарых илимдеринин доктору, 120дан ашык илимий окуу методикалык эмгектердин автору. Кыргыз СССР тарыхынын академиялык фундаменталдуу 4 томдугун, республиканын жогорку окуу жайлары үчүн жазылган өлкөнүн тарыхы боюнча окуу китебинин 2 томдугунун алып баруунун кыскача тарыхынын авторлорунун бири, Биримдик партиясынын саясий кеңешинин, Мээрим эл аралык кайрымдуулук фондунун, Кут Билим гезитинин жана Мээрим журналынын редколлегиясынын мүчөсү. Булак Супер KG.